Жакшы болгондо иштейм деп иштеген жок. Балдарга дагы кол көтөрө баштады, ичип келип алып анан балдарды тунчуктурганга чейин барып башын кесип кетем, же болбосо мынтип өлтүрүп кетем деген сыяктуу көчөгө баскандан дагы коркуп, бат эле чыгып кетем, бир звонок менен чыгып кетем деген. Бул алиментти төлөбөгөндүгү үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Некелешүү күбөлүгү жок болсо деле алганга толук укугу бар. Барыңыздарга салам, бул Соло медиа порталы, сиздер менен Назми Мухамметова. Бүгүнкү күндө укук аталардын саны көбөйүүдө же мырзалардан жоопкерчилик качып атабы? Айтор ошондой мырзалардын бири бүгүнкү биздин каарманды карызга батырып, алимент төлөгөнү бул жакта калсын, карызга батырып, бул эжени оор абалга калтырып, жада калса өлтүрүп кетем деген коркутууларды дагы калтырууда. Окуянын чоо жайын Зарин эже өзү кененирээк айтып берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Башынан айтып берсеңиз, эмне болуп атат? Үй бүлөңүздө кандай болуп атат? Ошо меники азыр эң негизги маселем ошо жолдошум мени тиги ошо Россиядан ооруп келип, анан аны дарылатууга акча керек болду. Ал убакта мен да иштебейм, балдар менен декретте үйдө отурчумун. Анан тиги мен жакшы болсом анан тиги айыгып, анан карыздарды кутулабыз деп, анан менин тааныштарыма карыз алдыртып, дарыланганга, андай-мындайларыбызга мен да иштебей үйдө отурдум. Тамак ашка акча керек болуп жатты. Анан мен тааныштарымдан акча сурашка туура келди. Анан ошо жолдошум жакшы болду. Жакшы болгондо иштейм деп иштеген жок. Ошентип ичкиликке берилип кетти. Анан балдарга дагы кол көтөрө баштады, ичип келип алып анан ажырашууга туура келди да. Анан ошо мен азыр учурда ошо жардамга муктаж болуп жатам да, эми ошо карыздарды өзүм төлөшүм керек болуп жатат да. Анткени карыздарды менин тааныштарымдан алдым да. Азыркы жолдошуңуз кайсыл жакта сиздин? Азыркы жолдошум билбейм кайсыл жакта экенин деле айтпайт да магачы. Көлдөмүн, анан тигил жактамын, бул жактамын деп эле айтпайт да. Же балдарга жардам бербейт. Анан карыздан кутулуш десем, мен менен жашасаң кутулушам, жашабасаң кутулушпайм дейт да. Анан мен жашаганга жашагым келбейт да. Анткени аябай ушунчалык акыркы 2 ай ичинде балдарга ушинтип ичип келип алып, аябай балдарды тунчуктурганга чейин барып ушундай болду да. Анан ошон үчүн ажырашууга туура келди да акыркы эмем. Анан ошон үчүн мен менен жашасаң төлөшөм, жашабасаң төлөшпөйм дейт. Анан айттым, мейли төлөшпөсөң мен өзүм төлөшөм. Балдарды мен карыздардан кутулгуча сен колуңа алып тур десем, ага да болбой жатат да. Жок, албайм балдарды колума депчи, балдарынан баш тартып жатат да. Мен андан суранып атам да, эми мен карыздардан кутулгуча эме кылып тур депчи. Карап тур сен депчи. Анан баш тартып жатат да, карашпайм, анан өзүң кара депчи. Канча суммадагы акчаны сизге алдырып кетип калды? Азыр биз ошо жалпысынан 300 миңдей суммада карызбыз да. Анан ошо жардамга муктаж болуп аткан убагымда азырчы. Жолдошуңуз сизге кантип телефон аркылуу сүйлөшкөндө коркутабы сизди? Жана кандай деп коркутат, эмне деп коркутат? Мурда деген ошо биз жаңы ажырашып эметкенде башында сүйлөшүп жүрдүк, мен карыздарды төлөшөм деп, анан төлөшпөй, анан эч жыйынтык болгон жок да. Анан мен албай койдум, уже жыйынтык болбогондон кийин сүйлөшкүм келбейчи. Анан телефонду албай койсом ошо жазчу да. Эмне албай атасың телефонду, анан азыр любой жерден сени таап, анан башын кесип кетем, же болбосо мынтип өлтүрүп кетем деген сыяктуу ошондой коркутууларды айтты да. Коркутууларды айтып, анан кийин номеринди алмаштырып салдым. Анан номеринди алмаштырып салып, анан карыз эми кутулушарбы деген бая жакшылыктан үмүт үзгүм келбейт го. Анан кутулушабы деген ой менен кайра жаңы номер менен байланышсам, анда деле баягы эле сөздөрүн айтат да, ошо жашасаң кутулушам, жашабасаң кутулушпайм депчи. Анан
өткөндө жакында дагы ушинтип эме кылды да. Балдар менен сүйлөштүрбөсөң, менен эме кылып турбасаң, мага көргөзүп турбасаң, анан башың кесип кетем деген ушундай сактуу сөздөрдү айтыпчы. Ошондо анан ишиңе чейин барып өлтүрүп кетем деп эми өлтүргөндөн кайда тартпайм дегенсипчи, колуңан эмне келет деп ойлоп атасыңбы, анте албайт деп атасыңбы депчи, ушундай сөздөр менен. Ошонан жакында дагы ошо окуя болду го, жана күйөөсү аялына кол салыпчы. Ошондой окуя тиги Асел эжени айтып атасызбы? Асел ошол келин тууралуу айтып атам да, анан ошондой болбосо экен деп эле баягы коркуу сезим менен жашап калат экенсиң да, коркупчу. Жумуштан келатканда кайсы күнү астыма чыга калат депчи, мынтип көчөгө баскандан дагы коркуп, ушундай коркуу сезимдер жаралып калат экен да. Милицияга берсең дагы эмне тиги мен бат эле чыгып кетем анан депчи, бат эле чыгып кетем, бир звонок менен чыгып кетем деген ушундай сактуу сөздөрдү айтыпчы. Сотко берсең дагы тарынба деп ушундай коркутууларды айтып. Андан соң сиздердин ортоңуздарда 2 бала бар экен, экөөнү алимент төлөнүп атабы? Жок, алимент төлөгөн жок. Эч кандай алимент төлөнүп жардам деле берген жок. Ошо башында бир келип бир аз таттуу-паттуу анан 2000 сом таштап кетти болгон, анан могу бир айда 2 ай болуп калды го, ошондо бир болгону бир 3000 сом которуп коюптур, ошо менен башка эч жардам болгон жок. Балдар эмне ичип атат, эмне кийип атат деп мындай ойлогон деле жок да. Түшүнүктүү. Анан балдарды азыр кантип карап атасыз өзүңүз? Эмне кылып, эмне кыласыз сиз? Ошо жолдошум ушинтип коркутканынан өзүм дагы жумушуман чыгып кеттим да, анан жумушуман чыгып кетип, анан азыр убактылуу башка жумушта иштейм да. Анан ошо сизди мектептен таап албасын деп, сиз мектепте мугалим болчуңуз, Мен мектепте мугалим болуп иштейм. Ошол жактан мени таап албасын деп жумушуңузду которгонго туура келди сизге. Убактылуу пока эметип турай дедим да, ошо мектептен чыгып турууга туура келди да. Ошо мектепке кайсыл убакта келип эмне кылып кетет, ушинтип коркупчу, коркуу сезим менен жашап калат экенсиң да, ошо. Анан алимент кестирейин деп атасызбы? Эмне болот? Кыйынчылык туудуруп атабы ошол жактан дагы? Анан ошо алимент ошого эме кылып, азыр алимент кестиргенге деле ошо документтерди эметип даярдап эме кылдым, анан билбейм, алимент төлөй алабы, төлөй албайбы, анан алимент төлөрүнө деле көзүм жетпейт да. Ушунча сумма карызды алып качып кеткенден кийин сиз күч органдарына кайрылдыңызбы, жардам сурап? Жок, типти эле кайрылган жокмун. Эч жакка деле кайрылган жокмун. Заявление жазган жоксуз? Эч нерсе деле кылган жокмун. Анткени сени сотко берем деп ушинтсем кайра мени коркутту да. Мен бат эле мен бир замат эле чыгып кетем, бир звонок менен эле чыгып кетем, анан ошондо анан тарынба деген сыяктуучу эме коркуттуу эмелерди айтты да. Түшүнүктүү, Зарина айым, биз сизди уктук. Ушун менен катар азыр сиздин суранычыңыз боюнча элге жарыя кыла кетсем. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер Зарина айымга жардам берем дегендер болсо, биз сиздер үчүн атайын алдыга реквизиттерди калтырып коебуз. Ушул номерлер менен балким байланышып, Зарина эжеге жардам берем дегендерден биз кабар күтөбүз. Саламатсызбы? Алгач эле суроом, алиментти кандай тартипте өндүрсө болот? Алиментти өндүрүүнүн 2 жолу бар. Биринчиси тараптар сүйлөшүп, макулдашып алып туруп, нотариустан көлөндүрүп алышат. Эгерде алар келише албаса, сот аркылуу өндүрүлөт. Сот аркылуу арыз жазылат. Анан сот аркылуу өндүрүүнүн да 2 жолу бар. Биринчиси буйрук иретинде өндүрүлө турган. Бул буйрук иретинде тез аранын ичинде тараптарды чакырбай эле сот өндүрүп берет. Бирок бунун бир ноосу бар.
бул жактан эгерде экинчи жана тараптарды чакырбай туруп эле алимент өндүрүп коет да, анан өндүрүлүп койгондон кийин экинчи атасы мен ага макул эмесмин десе, ал соттук буйрук жокко чыгарылат дагы. Бул исковое производство деп коет, до иретинде берилет. Анан до иретинде кайра башкача тартипте арыз жазып, тараптар чакырылып, анан өндүрүлөт. Анан бул жактан көбүнчөсү ошо приказное производство буйрук иретинде өндүрүлгөндөн кийин экинчи тарап макул эмесмин десе, соттун жана чечими жокко чыгып калат да, буйругу жокко чыгып калгандан кийин эле көбүнчөсү мен өндүрө албай турбайм деп таштап коет. Бул андай туура эмес. Кайра жанагы до тартибинде арызды берип өндүрө бериш керек. Кайра эле өндүрүлөт. Анан өндүрүлгөндөн кийин соттун чечими чыккандан кийин аны сөзсүз түрдө сот аткаруучуга алып барып бериш керек. Эгерде сот аткаруучуга ал соттун буйругу же соттун чечими сот аткаруучуга барып түшпөсө, бул алимент өндүрүлбөй эле жүрө берет. Көбүнчөсү ошо бизде айымдарыбыз соттун буйругун чечимин алышат дагы, сот аткаруучуга билдирбестен жүрө бергендиктен баягы алиментин ала албай жүрөт. Бул жөн эле колунда кагазды кармап жүрө берет. Ушунда айымдарга айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө сот аткаруучуга алып барып тапшырыш керек. Анан сот аткаруучуга алып барып тапшыргандан кийин сот аткаруучу карызкорго жана алимент төлөөгө милдеттүү кишиге билдирүү жөнөтөт. Билдирүү 10 күндүн ичинде төлөгүнүң карызың бар деп жөнөтөт. Анан аны төлөбөсө, ошо төлөгөндөн качып баштаса, чет жакка чыгууга тыюу салат. Жана карызкорго чет жакка чыкканга тыюу салып коет. Андан тышкары эсеп счетторуна арест салып коет. Андан тышкары дагы жана паспорттарын алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Ошондой чараларды көрүш керек. Андан кийин эгерде дагы эле ошо төлөбөй баштаган болсо, бул алиментти төлөбөгөндүгү үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. 3 айдан ашыкча кылмыш 3 айдан ашыкча төлөбөй баштаса, муну тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылып, бул соттун актысында аткарбай жатат ал өзүнчө. Андан тышкары неме кылыш керек, жана жоопкерчиликке тартылган, кылмыш жоопкерчилиги тартылган. Ошентсе анан төлөп башташат. Анан укуктарын ошо билиш керек. Андан тышкары, мындан тышкары дагы көп жана ар бир кечиктирип төлөбөй жүргөндүгү үчүн дагы процент төлөнтүп алса болот. Пайыздар бар каралган. Бирок бизде практикада андай көп жок, бирок ошолкинде укугу бар. Ар бир кечиктирип төлөгөн күндөр үчүн дагы пайыздарды өндүрүп алса болот. Өзүнчө арыз кайрылып туруп. Ажырашып кеткен күндөн баштап ошол алиментти кестирүү күнүнө чейин төлөнбөй жүргөн алимент ал дагы процент менен болобу же процент жок эле өндүрүлөбү? Жок, ага чейин мындай мыйзамда мындай каралган. Мисалы ажырашып кетишти. Ажырашып 2020-жылы деп коелучу, 2020-жылы ажырашып кетсе, сотко 2023-жылы келсе, бул 3 жылдан бери алимент мага төлөбөй келет. Ошолорду аракет кылдым, бирок эч кандай майнап чыккан жок десе, ошо акыркы 3 жылдыкын дагы өндүрүп бергенге сот укугу бар. Бирок ошону кайрылыш керек өзү. Акыркы 3 жылдан бери биз чогуу жашабайбыз. 3 жылдан бери канчалык аракет кылсам дагы алиментимди төлөбөй келет деп туруп ошону да өндүрүп алса болот. ЗАГС жок туруп алимент ала берсе болобу? Эки жаш балким ЗАГС ала элек болуп, бирок бала пайда болуп калды, анан эки ажырым жолго түштү. Албетте болот. Бул жактан алимент өндүрүү үчүн ЗАГС болуунун, жана бизде жалпак тил менен ЗАГС деп коебуз, некелешүү күбөлүгү жок болсо деле алганга толук укугу бар. Ала алат. Эң негизгиси жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн караш керек. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасы деген графада атасы жазылса, ала берсе болот. Эгерде бизде мындай учурлар бар, атасы деген графада атасы деген эч кандай жазуу жок болсо, муну биринчи сот аркылуу аталыгын аныктатыш керек. Аталыгын аныктаткандан кийин ошо туулгандыгы тууралуу күбөлүккө атасы деген жерге атасы жазылгандан кийин алимент өндүрүүгө толук укугу болот.
ЗАГС бар туруп алимент алса болот, 2 жаш ажыраш официалдуу түрдө ажыраш элек, бирок 2 ажым жогу түштү. Болот, ЗАГСысы бар, бирок экөөнүн ортосунда никеси бузулбаса дагы бала энесинин колунда же атасынын колунда боло турган болсо, кимисинин колунда болсо, ошол алимент өндүрүп алганга толук укугу бар. Кээ бир энелер бар да, мага алименттин деле кереги жок, балдарымды өзүм деле бага берем, бирок мигрант башка жакка балдарымды өзүм менен кошо алып кетет элем деп, бирок атасынын уруксатын ала албай жаткандар кантсе болот? Бизде бул боюнча мыйзамда каралган. Биринчи негизи атасынан уруксатын сурайт. Эгерде учурлар болот, атасы менен такыр байланыш жок болот, кайда экенин билбейт, же болбосо атасы же болбосо энеси балдарын чет жакка чыгып кеткенине караманча каршы болуп макулдугун бербей коет. Ошондой учурда сот аркылуу чет жакка чыгып алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, сотко кайрылыш керек болот. Кайсы учурларда кайрыла алат? Эгерде баласынын ден соолугу начар болсо, чет жакка ден соолугун чыңдаш үчүн алып чыгып кетем дегидей болсо, же болбосо эс алдыргана, же болбосо спорттук бир иш-чаралар болуп калат, ошондойдо алып чыгып кетсе болот. Туугандар менен көрүштүрүп келем деп алып чыгып кетсе болот. Сотко биринчи далилдеш керек болот. Мына атасынан же энесинен уруксатты ала албай атам, байланыша албай атам. Эми менде ушундай деп көрсөтсө, сот 1 айга жетпеген мөөнөттө чечип берет. Убактылуу экен да. Убактылуу, ооба убактылуу. Депчи мага балким татыктуураак билим берем, чет жактан билим берем десе болобу? Жок, бизде убактылуу алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк берген. Эгерде жанагы аталык укугунан ажыратса, же энелик укугунан ажыратып туруп, анан алып чыгып кете берсе болот.